Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Урматтуу депутаттар, урматтуу Исай Шашенкович. Өткөн 2018-жыл өкмөт 3-чү жылында олуттуу сыноолордун жылы болду. Биздин даректерге көптөгөн жакшы пикирлер менен кошо ар кандай конструктивдүү сындарды айтылды. Башкысы жогорку кеңеш жана коомчулук тараптан өкмөттүн дарегине айтылган ар бир сынды биз адекваттуу түрдө өзүбүздүн ишмердигибизди өркүндөтүүгө жана үзүрлүү иштөөгө чакырык катары кабыл алдык. Өкмөттүн принципиалдуу позициясы бийликтин бардык бутактары менен, айрыкча жогорку кеңеш менен консенсуста иштөө. 2018 жыл өлкөнүн негизги көйгөйлөрүн чечүүдө бардык аракеттерди жана мамилелерди макулдашуулар менен чечтик. Мындай жемиштүү өз ара кызматташуулардын жыйынтыгы коомубузга туруктуулукту, тынчтыкты алып келди жана социалдык экономикалык маселелердин чечилиши менен жарандарыбыздын эртеңки күнгө болгон ишенимин арттырды. Учурдан пайдаланып, урматтуу депутаттар, өкмөттүн ишин биринчи күндөн тартып ар тараптуу активдүү колдоп, жемиштүү кызматташып келе жатканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жылдын жалпы жыйынтыгын чыгараардан мурда өкмөттүн ишинин 2018 жылдагы интегралдык көрсөткүчтөрү тууралуу айта кеткеним туура деп ойлойм. Өзүңүздөр билгендей, интегралдык көрсөткүч сиздер өзүңүздөр бекитип бергенсиздер. Өкмөттүн ишинин 4 негизги көрсөткүчүн чагылдырат. Биринчиси өкмөттүн программаларынын аткарылышы, экинчиси жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырышы, үчүнчү калктын ишеними, төртүнчүсү өлкөнүн эл аралык институттарындагы рейтингдердеги позициялар боюнча. Булардын баарынын жыйынтыктары өкмөттүн коюлган милдеттерди ийгиликтүү ишке ашыра алгандыгын тастыктап турат. Калктын ишеними индекси 0,6%га төмөндөгөнү боюнча айтсак, биз ойлойбуз, бул мыйзам ченемдүү жана объективдүү процесс. Анткени өкмөт бүгүн коомчулук үчүн ачык. 2018 жылы ачык өкмөт эл аралык кызматташууга кошулуп, биринчи күндөн тартып биз бардык мамлекеттик органдардын ишинин ачык, айкын болушуна умтулдук. Элдин көйгөйлөрүн ыкчам чечүү үчүн болгон аракеттерди жасадык. Бүгүн да биз ишибизге кемчиликтер туурасында ачык эле айтып жатабыз. Жыл ичинде ар түрдүү рангдагы жоопкерчиликтүү жетекчилерден арылдык. 6 министр, 13 жетекчи, ар кандай кызматтар бар, 13 аким кызматынан бошотулду. Мындан тышкары, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков баштаган коррупцияга каршы масштабтуу күрөш мамлекеттик башкаруунун бардык алсыз жактарын ачыктады. Реформалардын жактоочуларын жана ага бут тосуп жаткандарды аныктады. Ошондуктан өкмөттүн башкы милдети бүгүн элдин аткаруу бийлигине болгон ишенимин кайтаруу, элдин күйүп жаткан көйгөйлөрдүн күнүгө жана натыйжалуу чечип берүү болуп саналат. Өкмөттүн ишиндеги оң динамика жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашырууда катталды. 2017 жылга салыштырмалуу көрсөткүч 5,16%га жакшырды. Ал эми эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын экономикасы 1,19%га жогорулады. Бул да өлкөнүн экономикасында макроэкономикалык абалдын оңолгонун дейт. Ушул жерден өкмөттүн ишин чагылдырган негизги рейтингтерге токтолуп кетсем. Биринчиси бизнести жүргүзүү боюнча индекс. Дүйнөлүк банк жүргүзөт. Жыл сайын жүргүзүүчү рейтинги боюнча дүйнө жүзүндө бизнестин өнүгүшү жана инвестициялык климаттын жакшыргандыгын көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын рейтинги 190 мамлекеттин ичинен 70-орунга чыгып, 7 позицияга жакшырды. Коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча бул ишкерлердин жана өлкө экспортторлордун позициясын алып караган көз караш.
Алардын мамлекеттик секторда коррупцияга кабылуу деңгээли бааланат. Кыргызстан 100 балдын ичинен 29 балга ээ болуп, 180 өлкөнүн ичинен 138 орунду ээлеп, 33 позицияга жакшырды. Ошол эле учурда ушул рейтинг боюнча Россия 138 орунда, Тажикстан 152 орунда, Өзбекстан 158 орунда. Бул жерде өкмөттүн бизнес көйгөйлөрүн эффективдүү чечүү ниетинин жогору экендигин, негизги ролду ойногондугун, ашыкча тоскоолдуктарды жоюп, мамлекеттик органдардын ишинин ачык айкындуулугун камсыздоо иштерин жүргүзгөндүгүн баалап кетсек болот. Экономикадагы эркиндик индекси боюнча бул индексте Кыргызстан 1 позиция көрсөткүчүн төмөндөттү. 180 өлкөнүн ичинен 79 орунда турабыз. Буга учурда дүйнөнүн өлкөлөрүнүн инвестициялык климаты олуттуу тобокелдиктерге жана туңгуюкка кеткелип тургандыгынын таасирин тийгизет. Дүйнөлүк инвестициялардын жалпы көлөмү 19%-га азайып, 1 триллион 200 миллиард долларга төмөндөгөн. Глобалдуу атаандашка жөндөмдүүлүк боюнча Кыргызстандын абалы 5 позицияга жакшырып, бул индекс Кыргызстандын экономикасынын макроэкономикалык туруктуулугун жана өкмөттүн 18-жылдагы ишин баалоодогу негизги көрсөткүч. Дагы бир көрсөткүч бул социалдык прогресс боюнча 146 өлкөнүн ичинен 78 орунга чыгып, социалдык прогресс индекси өлкөнүн өнүгүү деңгээлин төмөнкү көрсөткүчтөр менен изилдейт. Биринчиси, адамдын базалык керектүүлөрү бул таң-аш, суу, санитария, коопсуздук боюнча көрсөткүчү. Экинчи, бакубатчылыктын негизи болгон билимдерге жетишүү, маалыматтарга жана коммуникацияларга ээ болуусу, саламаттык сактоо жана айлана чөйрөнүн сапаты боюнча. Үчүнчүсү, адамдардын мүмкүнчүлүктөрү. Бул адам укуктары, жеке эркиндиги, шайлоо укугу, сабырдуулук жана жогорку билимге ээ болуусу. Бул көрсөткүчтөр боюнча дагы өкмөттүн ишинин баалоосу жанагындай көрсөткүчкө 146 өлкөнүн ичинен 78 орунда ээледи. Өркүндө индекси боюнча 149 өлкөнүн ичинен 78 орунду ээлеп, 4%-га жакшырды. Бул индекс экономика, ишкердик, мамлекеттик башкаруу, билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык капитал жана экология көрсөткүчтөрү, коопсуздук жана адамдарыбыздын жеке эркиндиги, өлкөнүн бакубатчылыгы жана өркүндөсү болуп алынып турат. Бул көрсөткүчтөрдө Белоруссия, Армения 88 орунда, Россия 96 орунда, Тажикстан 101 орунда. Эл аралык рейтингдердин жогоруда саналып өткөн бардык көрсөткүчтөрү жалпысынан өлкөнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө өкмөттүн профессионалдык деңгээлин жана мүмкүнчүлүктөрүн айкындайт. Негизинен өкмөттүн ушул көрсөткүчтөр боюнча ишинин жалпы интегралдык көрсөткүчү 2,4%-га жакшырды. Урматтуу депутаттар, 2018-жылдын ичинде өкмөт экономикалыктын азыркы абалына терең анализдерди жасады. 2018-жылы иштердин алсыз жана күчтүү жактарын аныктады. Алынган жыйынтыктардын негизинде өлкөнүн социалдык экономикалык стратегиялык артыкчылыктарын белгиледи. Буга байланыштуу сиздердин көңүлүңүздөрдү өлкө экономикасынын башкы өзгөчөлүктөрүнө жана анын азыркы абалына токтолгум келет. Биринчиден, экономикалык фунттар алтын кенинен катуу көз карандылыгы. Биз ойлойбуз, бул өлкөнүн экономикасын башкарууга өткөн жылдардын эң чоң катачылыгы. Анткени өлкө экономикасы менен бирге социалдык маселелер дагы ушул чоң долбоордо байланышкан. Бүгүн фунттардын ишине ар түрдүү баа берсек болот. Сөз жок, бул долбоор 20 жылдан ашык аралыкта өлкөнүн экономикасын карматууда тарыхый роль ойноду. Бирок алтын комбинаттын экономикалык эффектиси менен бирге экономиканын альтернативдүү башка тармактарын өнүктүрүүгө тийиштүү көңүл бурулган эмес. Албетте фунттар реттелгеч өзүнүн ишин токтотот. Ошондуктан өкмөт азыркыдан комбинаттан калуучу экологиялык жана социалдык көйгөйлөр мамлекеттик бюджетке залакасын тийгизип, оорчулук келтирбештин үстүндө иштеп жатат.
Ошондуктан өкмөттүн милдети бүгүн Кумтөр сыяктуу гиганттардан көз каранды болгон экономика түзүү. Мында атамекендик өндүрүүчүлөргө жана ишкерлерге өзгөчө артыкчылык берилет. Экинчиден, кен казынасы жана энергетика чөйрөсүндөгү системалуу көйгөйлөр, коррупциялык схемалар, контролдун жоктугу, кредиттердин жана гранттардын натыйжасыз пайдаланышы, кредиторлордун алдында эң чоң суммадагы карыздардын топтолушу келди. Керек болсо бул тармактар Кыргызстандын экономикасындагы стратегиялык тармактар өлкөнүн келечеги болууга тийиш. Учурда энергетиктердин кредиттер боюнча карызы 102 миллиард сомду түздү. Бул мамлекеттик бюджеттин дээрлик жарымынан көп. Быйыл биз бул карыздын 4,6 миллиард сомун төлөшүбүз керек. Ал эми карыз төлөөнүн чокусу 2025 жылы ушул тармак боюнча 10 миллиард 300 миллион сомго чыгат. Бул өлкөнүн экономикасына эң чоң оорчулукту алып келип, казнабызга чоң жүк түшүрөт. Үчүнчүдөн, айыл чарбасындагы уюштуруу системасынын жоктугу. Чаржайыттык 100 миңдеген чарба жүргүзүүчү майда субъекттер, майда товардуулук, продукцияны өндүрүү, кайра иштетүү, сатуу чынжырында агромаркеттик инструменттердин жоктугу. Иштин мындай жагдайынан биздин айыл чарба өндүрүүчүлөрүбүз кыйынчылыкта. Айыл чарбасын өнүктүрүү өкмөттүн башкы артыкчылыгы. Бул айыл чарбасы аймактардын социалдык бакубатчылыгы, элибиздин иш менен камсыз болушу, өлкөнүн тамак аш коопсуздугу. Төртүнчүдөн, өлкө региондорунун социалдык экономикалык инфраструктурасынын начарлыгы. Бардык мүмкүнчүлүктөрдүн жана туризм потенциалын толук пайдаланбай жатышы. Ошон үчүн биздин урматтуу президентибиз 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп белгилегени мына ушунда. Бул факторлор Кыргызстандын экономикалык жана социалдык өсүшүндө олуттуу тоскоолдуктардан болуп келди. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча экономикадагы негизги көрсөткүчтөргө кыскача токтолоюн дедим. Макроэкономика боюнча ички дүң продукциянын өсүшү 557,1 миллиард сомду түзүп, 3,5% өстү. Өсүштү биз 2,8% тегерегинде болот дегенбиз. Бул өсүшкө Кумтөр алтын кенин кошпогондо жеттик. Бул факт эмнени билдирет? Өкмөттүн экономиканын башка бардык секторларындагы өсүштү камсыз кылуу, курулушта өсүш 7,8%, өнөр жайда 5,5%, айыл чарбасында 2,7% өсүш камсыз болду. Биз ойлойбуз, бул да жетишсиз. Ички дүң продукциянын калктын жан башына өсүшү 3% өстү. Ички дүң продукциянын көлөмү негизги соода өнөктөштөрүбүз бизде 3,5% болсо, Россияда 2%, Белоруссияда 3% болду. Тышкы карыздын үлүшүн быйыл кыскартканда 53,1%дан 48%га түшүрдү. Баса белгилеп айта кетчү сөз, өлкөбүздүн экономикасында макроэкономикалык туруктуулук биринчи жолу чет элдик жардамдардын же сырттан келген финансылык каражаттардын эсебинен эмес, өзүбүздүн колдо болгон бардык ресурстарды иштетүүнүн жана мамлекеттик ашыкча чыгымдарды кыскартуунун эсебинен жетиштик. Тышкы соода боюнча туруктуу тенденция сакталды. 2018 жылда республика дүйнөнүн 143 өлкөсү менен соода сатып жүргүзүп, импорт 136 мамлекет менен болду, 93 мамлекет менен экспорт катнашы болду. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 6,7 миллиард сом болуп, 6,16%га өстү. Анын ичинде экспорт 108 миллиард доллар, импорт 4,9 миллиард долларды түздү, импорт 9,2%га өстү. Бул жерде айта кетчү нерсе, импорттун өсүшүнүн жакшы жагы боюнча 2018 жылы өлкөдө 10 ири ишкана 250ден ашык ар түрдүү тармактагы чакан жана орто ишканалар ачылды. Дал мына ушулар Кыргызстанда өндүрүлбөгөн импорттук продукциялар керектөөчүлөрүнөн болду. Тандоолор көрсөткөндө импорттун структурасынын негизинен экономиканын реалдуу сектору абдан керектүү болгон импорттук техникалар, жабдуулар алынган. Алар кайсылар? Тигүү жана токардык станоктор, тракторлор, бульдозерлор,
трикотаждык тигүү машиналары, трансформаторлар, автопогрузчиктер, автокрандар жана лифттер жана башка техникалык жабдуулар бардыгы болуп жана 4,9 миллиард доллардын ичинен 1 миллиард 20 миллион доллар техникалык жабдуулар алганга жумшалган. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул биздин өндүрүшкө техникалык жабдуулар, машина, тракторлар жана башкалардын баары айыл чарбасына тартылып 1 миллиард доллардан ашып биздин экономикага келгендигин түшүндүрөт. Мисалга айтып кетейин. Литвадан 10 миллион долларга тракторлар келди. Кытайдан 17 миллион долларга электр лампаларын чыгаруучу машиналар келди. Германиядан 14 миллион долларга автоприцептер жана айыл чарба техникалар келди. Туркиядан жана башка мамлекеттерден миллион долларларга иштетүүчү станоктор келди. Ал эми атамекендик продукциялардын экспорту боюнча айтсак, Евразиялык экономикалык биримдиктер менен катнашта бизде экспорт 5% өстү. Бул мамлекеттер менен 4,7%га импорттун азайганын белгилеп кетким келет. Бул экспорттук потенциалдын негизги өнөктөштөр менен өсүп жаткандыгын түшүндүрөт. Инвестициялар. Түз инвестициялар келиши 570 миллион доллар түзүп, 7,16%га кыскарган. Ошол эле учурда Кыргызстандын инвестициялардын чыгып кетиши 2017 жылга салыштырмалуу 27,07%га азайган. Бул ушундай жакшы көрүнүш деп ойлойбуз. Инвестициялардын масандашы бул биздин эле эмес, бүтүндөй дүйнө экономикасындагы маселе. Жана мен айткандай 19%га дүйнө боюнча азайган, анын ичинде АКШда 18% азайган. Бизде 7,16% болду, Америкада 18%га, чоң экономика болгон Бразилияда 15%га, Европанын кээ бир өлкөлөрүндө 73%га чейин азайган инвестиция. 2018 жылы Кыргызстанга кирген инвестициялардын ичинен Россиядан көбөйдү, 25% өстү. Нидерландиядан 64%га, Туркиядан 20%га өстү. Ал эми биздин ички негизги капиталга өзүбүздүн ишкерлердин салган инвестициялык көлөмү 25% өстү экономикага быйыл 18 жылы. Бул 21 миллиард сомду түзөт. 25% өскөндүр. Инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн кечээ урматтуу президентибиз баса белгилеп кеткендей, бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Бизнес-омбудсмен институту түзүлдү. Ишкерликтин субъекттерин текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилди. Туруктуу өнүгүү долбоорлорун даярдоочу фонд түзүлдү. Автомобиль, электромобилдер бажа алымдарынан бошотулду таптап. Машина трактордук станциялар, соода логистикалык борборлор, айыл чарба кооперативдери пайда салыгынан, кошумча нарк салыгынан таптакыр бошотулду. Акча кредиттик саясат боюнча биринчи кезекте өлкөнүн экономикасында макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого, инфляцияны белгилеген чектен ашырбай турууга жана сомдун курсун туруктуу сактоого багытталды. Алсак инфляция 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 4,15% түздү. Ал эми 17 жылы 3,17% болду. Бул Евразиялык экономикалык биримдиктеги жана көз карандысыз мамлекеттик шериктешинде өлкөлөрдөн жакшы көрсөткүч. Мисалы, инфляция Россияда 4,13%, Казакстанда 5,03%, Белоруссияда 5,16% болду. Сомдун курсу долларга карата 1,15%га төмөндөп, өнөктөш өлкөлөрдүн ичинде туруктуу валюталардын бири болду. Муну менен бирге өкмөт бүгүн банк мекемелеринин ишинин ачык айкындуулугун камсыздоо үстүндө иштеп жатабыз. Менчиктин кандай гана түрүнө ээ болбосун, банктардын кызматтары ийкемдүү, жеткиликтүү жана сапсалдык багытта болушу керек. Эгерде адамдар жеке чарбаларды өнүктүрүү үчүн насыя алам десе, анда мындай кардарларды колдоого алып, аларга төмөнкү пайыздагы каражаттарды сунуштоого шарт түзүүбүз зарыл. Муну менен банк да, алуучу да өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө жеке салымдарын кошот деп ойлойбуз. Мисалы, экономикалык кредиттөө 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 130 миллиард сом болду. 18%га өстү кредиттик каражаттар. Мындай аракеттердин мультипликативдик үзүлүү ачык эле көрүнүп турат. Бул макроэкономикалык туруктуулук, ишканалардын түзүлүшү, жумуш орундардын ачылышы, айлык маяналар жана бюджет салыктары.
İşgirlerden kredit alуусун камсыздоо үчүн бюджеттен кепилдик фондун капиталдаштырууга 300 миллион сом бөлүндү. Айыл банкты капиталдаштырууга 1 миллиард сом бөлүндү. Улуттук банк тарабынан кепилдик фондду капиталдаштырууга 1 миллиард сом азыр каралды. 18-жылда каралган чечим мына сиздер кабыл алып берген мыйзам боюнча азыр Кудай буйрса ишке ашат. Мындан тышкары РСК банкты капиталдаштыруу боюнча Россия Кыргыз фонду менен жана Евразия өлүгү банкы менен азыр капиталдаштырууга жетишип атабыз. 2018-жылдын декабрь айында өкмөт улуттук банктын учеттук ставкасын өлчөмүн төмөндөттүк. 4,75%га түшүрдүк. Бул коммерциялык банктарга элге нациялардын төмөнкү ставкалары менен бергенге жол ачат. 2017-жылга салыштырмалуу улуттук валютада 0,13%га түштү, 18-жылы чет элдик валютада 0,18%га түштү. Өкмөт бул багыттагы иштерди тагыраак айтканда проценттик ставкаларды түшүрүү боюнча ишин дагы улантат. Россия Кыргыз өндүктүрүү фонду боюнча иштегенден баштап 1653 долларга жеттик, 304 миллион доллар болду. Ошонун ичинде агро өнөр жайды, айыл чарбасын каржылоо боюнча ушул берилген суммалардын 52,6%ы айыл жерине келди. Мындан тышкары 1359 ипотекалык несие 1 миллиард 600 миллион сомго каржыланып, пайыздык ставкасы 10%дан 7%га түшүрүлдү. Мына кечээ дагы урматтуу президент тапшырма берди, 6%га чейин түшүрүү боюнча. Муну дагы Кудай буйрса жакында чечим кабыл алып, каражаттарды табабыз. Бюджет боюнча урматтуу депутаттар, салыктык кирешелер 2017-жылга салыштырмалуу 13%га өстү. Жолбосо 13,2 миллиард сомго көп. Ал эми мамлекеттик бюджетке салык кызматы 79,6 миллиард сом, 17-жылга салыштырмалуу 6,1 миллиард сомго көп чогулду. Бажы кызматы 41,7 миллиард сомго чогулду. Бул 17-жылга салыштырмалуу 7,5 миллиард сомго көп. Жолбосо 22%га көбөйдү бажы салыгы. Мен ойлойм бул дагы абдан чоң көрсөткүчтөр. Бюджеттин кирешеси 135 миллиард сомду түзүп, 2017-жылга салыштырмалуу дефицит 10,7 миллиард сом азайды. Мындан тышкары ички булактардан түшкөн кирешебиз көбөйдү. Алардын эсебинен бюджеттин күнүмдүк чыгымдарын толугу менен жабууга мүмкүн болду. Калган финансылык каражаттар, анын ичинен тышкы инвестициялар экономиканын өнүгүшүнө өбөлгө болгон долбоорлорду ишке ашырууга жумшалды. Өнөр жай өндүрүшүндө өсүш, атап айтсак, өнөр жай субъекттери тарабынан 250 миллиард сомдук ички дүң продукцияга салым болду. Өсүш 105,4% түзүп, конторду кошпогондо 107,3% болду. Өткөн жылга өнөр жайга 16,7 миллиард сом инвестиция салынды. Оң динамика баалуу металларды өндүрүүнү жана кен байлыктарды казуу, мунай зат азыктары, текстиль өндүрүшүндө жана айыл чарба өндүрүшүндө болду. Кээ бирлерди атап кетсек, бул Арабандағы цемент заводу, Бишкек селс ичиндеги Тандем биметалл алюминий заводу, Кеминдеги жаркыргыч завод, Сокуруктагы бут кийим чыгаруучу фабрика, Таластагы Төбүрчак кайра иштетчү заводу жана башкалар. Жүздөп саналат. Мындан тышкары өкмөт токтоп турган ишканаларды ишке киргизүүнүн үстүндө да иш жүргүздүк. Жылдын башында 116 ишкана токтоп турса, 2018-жылдын жыйынтыгы менен 29 ишкананы жандандырдык. Кыргызстандын жаратылыш ресурстары өзүңүздөр билесиздер, бул биздин өлкөнүн келечеги. Дал ушул кен байлыктарыбыз менен Кыргызстан эстер булагандан кийин башка өлкөлөргө инвестициялык потенциалга ээ өлкө катары дүйнөгө эшигин ачкан. Бирок булар менен бирге кен казынасы чөйрөсүндө системалык көйгөйлөр аныкталды. Жанагы мен айтып аткан коррупциялык схемалар, элдин кызыкчылыктарын эске албагандыгы, социалдык маселелердин чечилбегендиги, бийликтин инвесторлор менен бирип туруп пайдасыз макулдашууларды түзгөндүгү, жерлерде элдин нааразычылыгы. Бул боюнча президентибиз Коопсуздук кеңешинде катуу сөз айтты, аны баардыгыбыз билебиз. Бул багытта өкмөт кен казынасын иштетүү укугуна конкурс өткөрүүнүн тартиби, шарттар жөнүндө жаңы жобону бекитти. Бул сиздер кабыл алып берген жаңы мыйзамдын негизинде. Мына ушул мыйзамдын негизинде
Кыргыз Республикасынын ар бир ачылган ишканадан уставдык капиталга үлүшү болуш керек деп. Мына биринчи мисал азыр башталды. Макнал комбинаты боюнча 75 миллион доллардык инвестиция конкурс менен ачык айкын өтүп, 30% мамлекетке, 70% инвесторго, андан тышкары миңдеген жумушчу орунду, ондогон социалдык объектилер жана жумушчу орундар түзөт. Мына биринчи кадам, мен ойлойм, бул башталды деп. Энергетика үзгүндүктүз иштептирүү үчүн өзүңүздөр билесиздер, кышкы мезгилден чыгуу боюнча эң чоң иштер жасалды. Олуттуу авариялык учурлар болгон жок. Бир дагы жарандарыбыз энергетика тармагынан кызмат алууда өздөрүнүн укуктарын бузуу боюнча орчундуу маселелер көтөрүлгөн жок. Токтогул суу сактагычында суунун токтолушу боюнча тапшырма толугу менен аткарылды. Жылдын жыйынтыгы менен жылытуу мезгилинен чыкканда 13,6 миллиард метр куб суу түздү. Бул биздин болжолдорго караганда 0,54 миллиард куб суу көп тутлат. Же болбосо эки жылга даярдыгыбыз мына ушундай жакшы шарт менен кире турган болду. Электр энергиянын экспорту боюнча 750 миллион киловатт саат экспорттолуп, 16 миллион доллар каражат алынды. Токтогул КЭСин реабилитациялоо боюнча, Кыргызстандын улуттук электр станцияларынын реабилитациялоо иштери боюнча 500 киловолттук кабелдик линиялар алынды. Ошондой эле КЭСтин ичиндеги 4 энергоблоктогу электромеханикалык жабдуулар алынды. Бул Токтогул КЭСинде. Кыргызстан улуттук электр станцияларында 54 подстанциялар жабдуулар алмаштырылды. Бишкек шаарынын Борбор райондорундагы подстанциялардын жүгүн азайтуу боюнча 110 киловолттук кабелдик линия тартып аяктады. Республика боюнча 244 трансформатор подстанциялар орнотулду. 360 трансформатор жаңыртылды. Бул башка жылга салыштырмалуу ондогон жаңы иш-чараларды алып келди. 1100 километр электр чумалгалары жаңыланды. Бул 17 жылга салыштырмалуу 47% көп. Мындан тышкары биздин негизги өнөктөшүбүз болгон субъект катар экономикабызда Газпромдун иши боюнча 12.000 кожолук, 12.000 үй бүлө газдаштырылды. Бул дагы өзүнүн алынган өз милдеттерин ашыгы менен аткарып жаткандыгын тастыктайт. Айрыкча белгилеп кетчүсүз, буга чейин электр жарыгы таптакыр жок айылдарга электр албак. Бул Чуңгал районунда жана Аксы районунда. Айыл чарбасынын бөлүмү боюнча ички продукцияда 204 миллиард сомдук өсүш 2,7% болду. Биз ойлойбуз, бул дагы жетишсиз деп. Муну менен бирге малдын башы өстү. 20 мал 1 миллион 600 миң бар. Майдажандын 6 миллион 100 миң бар. Жылкынын саны 497 баш болду. Бирок мунун ичинде да биз асыл тукум жагына да көңүл бурдук. Айыл чарбасын каржылоо 6 программасы менен 5,16 миллиард сомго 11.149 насыя берилди. Бул жерде дагы жанагы 6%га чейин түшүрүү боюнча өзүбүздүн механизмдерибиз иштеди. 643 миллион сомго 338 бирдик айыл чарба техникалар экономика айыл чарбасына келди. Айыл чарбасын кайра иштетүүдө 1 миллиард 400 миллион сомго 408 долбоор ишке ашты. 2018 жылы республика боюнча 20 малды идентификациялоону аяктадык. Мына 19 жылы биз жылкыларды идентификациялап өткөрөбүз. Ирригация боюнча абдан чоң иштер болду. Республикалык бюджеттен 370 миллион сом, чет элдик донорлор тарабынан 410 миллион сом, бардыгы болуп 780 миллион сом каражат бөлдүк. Бүт республика боюнча 634 гектар жаңы жер пайда болду. Сугат жерлер. 1900 сугат жердин суу менен камсыздоосу жакшырылды. 1600 гектар жердин генеративдик бүт системаларын оңдоп чыкты. Ошону менен жылдын жыйынтыгы менен айдоо аянттар 1 миллион 214 миң гектар болуп 7 миң гектарга көбөйдү. Айыл чарбасынан бир мисалга токтолсок. 2018 жылы Совет доорунан кийин биринчи жолу 120 миң тонна кант өндүрүлдү. Айыл чарбасынын бир эле продукциясынын натыйжасында абдан чоң мультипликативдик эффект алды. Салыктык төлөмдөр 20 эсе өстү. 420 миллион сом түзүп, кант кызылчасын өстүрүүгө 110 миң фермер ишке тартылды.
Kant zavodunda 3000'e jakın, zavodlarda 3000'e jakın turuktуу işler menен kamsız oldu. Kant menен içki rыноктун muhtaçlığın tolukça kantты başka өлkөлөргө eksporttоо жетесе өстү. Bu misal menен айыл чарба тармагынын потенциалы абдан чоң, жана башка тармактарды да айыл чарбасында ушундай да акыбалга алып келсек болот деген ишеничибиз бар. Мындан тышкары өкмөт туризмди өнүктүрүүгө көңүл бөлө баштады. Кыргызстанга келген ар бир турист бул биздин инвестор. 2018-жылы 7 миллионго жакын турист келди деп статистикабыз берди. 17-жылы 4 миллион 500 болгон экен. Туризмдеги салым ички продукцияга 5% түздү. Келечекте бул 7%дан 10%га чейин алып барабыз деген оюбуз бар. 25 миллиард сомго жетти биздин ички продукцияда. Мындан тышкары салыктуу төлөмдөр туризмдин негизги капиталга инвестициялар 25 миллиард сом болду. Шекене соода сатыштын жүрүшү 23,4 миллиард сомду түздү. Кечиресиз. Ортолук түшкөнчү. Дагыча. Өкмөт тарабынан 2023 жылга чейин туризмди өнүктүрүү боюнча программа кабыл алып, кыргыз туризм мамлекет ишке кире баштады. Дагы маанилүү окуялардын бири ачык асман саясатын сиздер мыйзамда кабыл алып, биз дагы өкмөт эки колубуз менен бардыгыбыз колдоп бердик. Ачык асман саясаты инвестицияларды, туризмди, дүйнөлүк рынокторго жол ачылып, соода жүктүүбүздү көбөйтөрүнө ишенебиз. Урматтуу депутаттар, Конституцияда көрсөтүлгөндөй биздин өлкө социалдык мамлекет. Социалдык чөйрөгө урматтуу президентибиз белгилегендей өзгөчө артыкчылыктар берилет. Билим берүү тармагында республикалык бюджеттен 30 миллиард сом жумшалды. Бул албетте өтө ири сумма биздин бюджет үчүн. Бир нече иштер, орчундуу иштер аткарды. Биринчиден 156 социалдык объекттер бүткөрүлдү. Анын ичинен 111 билим берүү мекемеси, 68 мектеп бүткөрүлдү бул күн. 6 балабакча жаңы салынды, 68 мектепте жаңы салынды. Капиталды оңдоп түзөө боюнча 27 мектеп бүттү. 2 балабакча бүткөрүлдү. Мындан тышкары жеке инвесторлор аркылуу, өзүбүздүн калкыбыздан чыккан инвесторлор аркылуу 12 мектеп бүттү. 29 балабакча бүттү. 1925 мектеп интернетке кошулду. Бул боюнча дагы президентибиз кечээ айтты. Мындан тышкары 30 инновациялык мектеп, 61 мектеп электрондук китепкана менен иштеп баштады. Мына ушундай өлкөнүн балабакчаларына, мектептерине электрондук кезекке туруу түзүмү жана мектепке чейинки билим берүү. Жоктоп айтканда мектепке бара элек балдардын жылдын башында 28% болсо, жылдын аягында 41% балабакчаларга жана башка методикалык менен колдонуучу балдарды мектепке даярдоо боюнча ыкмаларына киришти. 41%га чыкты азыр балдар өсүндү. 8 балабакча мектепке кайра алынды. Башталгыч кесиптик билим берүү коомго керектүү тармактар боюнча 30 кесиптик стандарт бекитилди. Илимий ишмердикти өнүктүрүү боюнча дагы айлык акылар кайра каралды. Инклюзивдик билим берүү алкагында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга үйүнөн билим алууга шарттар түзүлдү. Социалдык коргоо жагынан бирөөнүн кароосуна дайым муктаж болгон балдарга персоналдуу ассистент, социалдык кызматы киргизилип, баккан адамдарга айрыкча энелерге ай сайын 4900 сом төлөнүүчү чечим кабыл алынды. Саламаттык сактоо жагында 17,7 миллиард сом жумшалып, дени сак адам өнүккөн өлкө программасы иштелип чыгып, 18 жылдын 1-октябрынан тартып үй бүлөлүк дарыгерлердин жана үй бүлөлүк медайындардын индикаторлор боюнча жетишкендиктерине ылайык 15.000 сомдон 27.000 сомго чейин айлык акылар көтөрүлдү. Медайындардын жана фельдшер-акушерлик пункттардын ортолук персоналдарынын айлыгы 30%га үстөк кошулду. 17 оорукана 1 миллион 200 миң долларга жабдык менен жабдылды. 148 миллион сомго 5 объект оңдоо иштерин аяктады. Улуттук онкологияда гематология борборунун аймагында оңдоо иштери бүткөрүлдү. 21 факт, 3 үй бүлөлүк дарыгерлер колу салынды 84 миллион сомго. Ош шаарында көп профилдүү шаардык оорукана салынды. Бишкек жана Жалал Абад шаарларында гемодиализ борборлору ачылып, Кыргыз-Түрк достук ооруканасын курулушу аяктады. Дары-дармектерге байланышкан мыйзамдарды ишке ашырууда өкмөт өзүнүн 7 топтомун чыгарды. Жашоого маанилүү дары-дармектердин медициналык буюмдардын тизмети бекитилип,
Бул боюнча да биз жанагыдай ортомчулары жок, баарын кымбаттап алынган механизмди кетиребиз деп мына ушул токтомдорду чыгардык. Аймактарды өнүктүрүү боюнча 18 жыл бул биздин элибизге жалпы экономикабызга түрткү болуп, элибизди ойлонто турган жана эң чоң артыкчылыктарга ээ боло турган чечим кабыл алынды президентибиз аркылуу. Региондорду өнүктүрүүдө биздин позициябыз аймактарда жалаң эле социалдык проблемалар эмес, тескерисинче аймактар келечекте өлкөнү өнүктүрүүнүн кубаттуу экономикалык потенциалы болуп тийиш. Өсүү точкалары болгон 20 шаардын өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Аймактарда чакан жана орто бизнести колдоо үчүн шарттар түзүлүп, аймактарда 246 ишкана жана таза суу долбоорлордун алкагында жалпысынан донорлорду кошкондо 45 айыл, жолсо 86 миң адам таза сууга жетишти. Анын ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 25 айыл камтылды. Айрыкча жерди трансформациялоо маселесине токтолгум келет. 2018 жылдын 2 августунда жерди трансформациялоо боюнча мыйзамдарды өзгөртүп, колдоп кабыл алып бердиңиздер. Канча жылдан бери кээ бир региондордо жашаган жарандарыбыз документтери жок, каттоолорго тура алышпай, социалдык жактан өз убагында жардам ала алышпай, ушулдар менен күтүп канча жыл жүрүштү. Мына ушул чечим абдан маанилүү болду деп ойлойбуз. Республикабыздын жаңы конуштарындагы жер тилкелери трансформацияланбай калгандыктан ал жерлерге мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер курулбай, жарандарыбызга кыйынчылыктарды туудуруп келгени, бул иштер мамлекетибиздин социалдык абалды жакшыртты деген чечимди биз белгилейбиз. Азыр биз экинчи этабында иштеп баштадык. Бардык калган курулуштарды салган, уруксаты жок салып алган жарандарыбыздын жер тилкелеринин маселесин кароо боюнча азыр өзүбүздүн көз карашыбызды дайындап жатабыз. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча урматтуу депутаттар, биз бюджетти 2019 жылды коргоп атканды айтканбыз, өзүбүздүн көз карашыбызды. Экономик бул тармагында эмне иштер жасалды? Экономика тармактары боюнча чыгарылган товарлардын, иштердин, кызматтардын реестрин түзүп бүтүп алды. Министрлик, ведомстволордун товарлары менен кызматтарды сатып алуунун борборлоштурулган механизмин иштеп чыкты. Алгачкы этапта мына азыр жана дары-дармектер боюнча эң ошол биздин өзүбүздүн же өндүрүшчүдөн алуу, же болбосо жергиликтүү ишкерлерден алуу боюнча механизмди ушул саламаттык сактоодон баштайбыз. Мына жакында бизде коргоо комитетинде солдат биздин аскерлерибизге бут кийимдерди алуу, жана мен айтып аткан империал бут кийим чыгаруу фабрикасынан 3000ге жакын бут кийимди алып, биздин өзүбүздүн аскерлерибиз мурунку Туркияныкынан, Кытайдакынан, Казакстандан, Россиядан келген бут кийимди эмес, өзүбүздүн чыгарып аткан бут кийимди кие баштадык. Мына буларга мен ойлойм, жанагы өндүрүштү колдоо боюнча сатып алуулардагы мамлекеттик сарптап аткан каражаттарды буруу боюнча биринчи каралымдар башталды. Миллиарддаган сомдор боюнча сөз болгон, аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырдык. Кандай гана тоскоолдуктар болбойсун, биз аяга чыгабыз, Кудай буйрса, 19 жылы Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору бардык жерде иштейт деп ишендирип кетебиз. Мына азыркы биринчи этабындагы көрсөткүчтөр. Жабыркагандардын саны 44%га кыскарды. Жолдо жүрүү эрежелерин бузгандар 37%га кыскарды. Мен айтпай эле коюм, айтса, балдарыбыздын өмүрү, коопсуздугу бул проект боюнча абдан маанилүү экенин өзүңүздөр билесиздер. Санаа иштештирүү жаатында жана 47 мамлекеттик орган кошулуп, 16 мамлекеттик органдар электрондук документ обороту баштады. Экономиканын бардык тармактары санаа иштеши көзгө куюп. Мамлекеттик башкарууда мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдордун жетекчилеринин айлык маяналарын кароо саясаты өзгөрдү. Аларга эффективдүүлүктүн негизги көрсөткүчтөрү 8 көрсөткүч менен баа берилип, эми иштин натыйжалуулугуна жана кошкон салымына жараша чечим чыгарылат. Урматтуу депутаттар, ушул айтып кеткен бардык жетишкендиктер жана алга койгон максаттарыбыз 2019 жылы аткарыла турган жумуштарыбызга жана максаттарыбызга жетүүгө түрткү болот. Булар кайсылар? Сөз түрдө эң башкы мамлекеттик документ болгон бул улуттук туруктуу өнүктүрүү стратегиясы. Өкмөттүн программасы жана президентибиздин чыгарган жарлыгы менен бекитилген региондорду өнүктүрүү жана санаа иштеши боюнча
Ең негізі, макроэкономикалық көрсөткіш бойынша 19 жылы 4%-дан кем емес ішкі продукттардың өсішіне жетеді. Мына бірінші кварталдың өсіші бойынша 4,11% болды. Құдай бұйырса, мен ойлаймын, шундай жетішкендікке жетіп, 600 миллиардтан ашық сол менен ішкі продукциясы болады. Экспортты біз 1 миллиард 800 болды атабыз, 2 миллиардтан ашық болуш керек деп атабыз. Тышкы соода жүгүртүүбүздү 7 миллиардтан ашық мақсат. Орто мөөнөттүк перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жыйынтык менен. Салык системасын фискалдаштыруу жана электрондук форматка өткөрүү иштери күчөтүлөт. Толугу менен ишке ашылат. Бажы системасын толугу менен электрондук формага өткөрөбүз. Бажы кызматы боюнча канча сөздөр болуп атат, биз электрондук формага өткөрөбүз. Мал чарбасын, өсүмдүк чарбасын асыл тукумдуулукка жана жаңы сортторду алып келген иш-чаралар туралат. Жана башка жанагы айтып кеткен Покен тармагында, өндүрүш тармагында Коопсуздук кеңешинин Покен менен санариттеши боюнча чечимдерди аткарууга, экономика жана бардык мамлекеттер электрондук форматта өткөрүүгө, мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча бордорун жана өнөктөштүктү күчөтүүгө, бала бакчаларда мамлекеттик жеке өнөктөштүк күчөтүлүп, мектептердин жана айылдардын баардыгы интернетке кошулат, Кудай буйрса. Жана кече айтып кеткендей, биринчи медициналык жардам санариттешип, эң тез жардам деген атына лайк болуш керек. Биз жанагы Коопсуз шаардан түшүп аткан айыптуудардын кайсы бир бөлүгүн ушул медициналык тармактагы тез жардам системасын оңдоого жумшайбыз деген өзүбүздүн чечимибиз болуп атат. Урматтуу депутаттар, мына ушул кыскача айтып кеткен жетишкендиктер жана мүчүлүштүктөр жана алдыга койгон максаттарыбыз бизди 19-жылы мындан да жакшы жетишкендиктерге түртөт жана умтултат деп ойлойбуз. Ушул айтылган баяндамадан кийин мен ойлойм сиздер колдоп берсеңиздер, биз дагы биргелешип сиздер менен чогуу мамлекетибизди өнүктүрүп, элдин социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө жетишебиз деп. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда коллегалардын баары бар.